уруксат кагазын алууда, жерди чарбага ылайыкташтырууда жана башка ишкерликке байланышкан маселелерде көйгөйлөр көп экени айтылып келатат. Салык отчетторун аралыктан тапшыруу, электрондук эсеп фактура сыяктуу жаңы ыкмалар киргени менен бизнес чөйрөсүнүн тейлөө толук санариптке өтө элек. Мамлекеттик тейлөөдө көптөгөн көйгөйлөр бар, ишкерлер кабылган. Алардын ичинде бюрократия, жерлерде мисалы сертификат, лицензия, уруксат алууга көп учурда же райондук борборго, же болбосо областтык борборго барганга аргасыз болуп атышат ишкерлер. Мамлекеттик инспекциялар боюнча, текшерүүлөр боюнча ошонун баарын тең санарип форматта өткөзүш керек да. Себеби ишкердин ар бир мүнөтү бул акча, экономикага ал мүнөтү, ал убактысы туура колдонулбай калса, ал экономика үчүн дагы жоготтуу да. Тейлөөдө ишкерлер кабылган көйгөйлөр экономика жана финансы министрлигинде талкууланды. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри менен алардын стандарттарын өзгөртүү демилгеси колдоо тапты. Өндүрүлгөн продукцияны сертификациялоодо алдын ала декларацияны баягы алуудагы процедурасы киргизилди. Бул биздин жарандарга же болбосо биздин ишкерлерге кошумча ыңгайлуу шарттар түзөт. Анткенде ошол сертификатты алуудан алдын ала биз ошону декларация кылып, ошол уруксат кагаздарына баягы мүмкүнчүлүк ала алабыз да. Башка айтканда биз ошол продукцияны ЭЭП өлкөлөрүнө экспорттоодо алдын ала декларация аркылуу биздин продукциянын сертификаттарын биз камсыздай алабыз. Бул маселелерди караган атайын комиссиянын отурумунда балык чарбаларынын ичине шарт түзүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Дал ушул тармак соңку жылдары кулачын жаюуда. Жыл башынан берки алгачкы 6 айда эле 1400 тонна балык экспорттолгон. Бирок мындай чарбаны түзүүдөн тартып продукцияны сатууга чейин кыйла көйгөйлөр бар. Бул оңой деп айткан туура эмес, себептен убакыт керек. Сөз түрүндө макулдашуу жумуштары бар. Себеп дегенде жерди алып туруп бир категориядан башка өткөрүүгө байланыштуу сөз түрүндө макулдашуу жумуштарды башка мамлекеттик ишканалар менен өтүш керек. Ошон үчүн жөн эле алып эле каскан дегенден андан алысмын. Себеп дегенде документтер тууралап чогултуп туруп анан ишке кирсе болот. Ишкерлерди тейлөөдөгү көйгөйлөр бизнес чөйрөсүндөгү жалгыз маселе эмес. Буга чейин ыксыз текшерүүлөр да сынга алынып, тиешелүү органдардын мындай аракеттерине тыюу салынган. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.